ошо материалдарды билбеген дизайнерлер чыгара албай калышы мүмкүн. Ийгиликтүү болгон сырлар менен бөлүшсөңүз. Ойлонуп жата бербей жазаш керек да. Өзүмдүн компаниямды ачууга мындай ниет кылдым да. Мен колуман келет, анан бул нерсе мага жагат. Колубузду бош койсо биз аябай көп нерсени жасай алабыз да. Бюджетти берип турупчу. Уштогу гуманитарный университеттин дагы ичин дизайн кылдык. Ал дагы азыркы күндө ишке ашты. Өздөрү жөн кетпей командамды алып кеттилер келип. Эми жылдыздар бизди тандашып атат, жакшы. Башкаларга мен без декретте иштеп бере алсам, мен өзүмө деле иштеп бере алат окшойм деп анан клиенттер болду, акчасын төлөбөй кеткен. Салам, жалпы биздин сүйүктүү катталуучулар, бул Солото YouTube каналы. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй өзгөчө сонун үйгө келген учурубуз. Бул үйдүн дал ушул жасалгалаган айым менен маек курабыз. Ийгиликтүү айым менен маек куруу менен биргеликте ийгиликтин сырлары менен тең бөлүшөбүз. Анан дагы кимде ким үйүн кооздоп жасалгалайм десе, анда дал ушул айымга кайрылсаңыздар болот. Кеттик анда. Бежеке, сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Деги эле Астанада аттаганда эле сиздин эмгектериңизди көрүп албай баа бердим. Айрыкча бизди айтып кат эмеспи, кыздар кыйын кыргыздын деп айымдар ушунчалык биз төгөрөбүз деп келген, көп нерсеге мүмкүнчүлүгүбүз бар, колубуздан бар нерсе келе турган айымдардын катарында уктайбыз деген ишеничтебиз. Алга сиз менен таанышалы, кайсыл жактан кызы болосуз? Деги эле бул чөйрө тууралуу кененирээк бүгүн маалымат берсеңиз аябай сонун болмок. Келиңиз. Өзүм Таластан болом негизи. Бул чөйрөдө эми иштегениме көп жыл болду негизи. Өзүм энергетик факультетти бүткөм, политехтен. Ал жаатында иштедим. Анан строительный фирмаларда иштедим. Именно ремонт, дизайнерский ремонт, мындай простой ремонт боюнча дагы. Ошентип иштеп, анан кийин өзүмдүн компаниямды ачууга мындай ниет кылдым да. Ушундай бир өзүм кыялым бар болчу негизи элечи. Ушундай бир нерсе ачсам, өзүмө жага турган болуш керек деп ойлочумун да. Мага ошо дизайн негизи өзү жакчы да. Жөн гана ремонт кылып койбостон эми ал нерсе ошо коз болуш керек депчи. Туура. Анан ошон үчүн дизайнерский ремонт кылып, дизайн менен иштеп баштадым. Кайсы жылдан баштадыңыз эже? Анан да бир суроо. Биз эми бирөөнүн колунда иштегенди көбүрөөк жактырып бербейбиз го. Канча жыл өзүңүздүн компанияңыз эмес, башка бирөөнүн компанияларында иштеп жүрдүңүз? 2005-тен баштап ошондо толук стаж меники 18 жылдан ашыптыр. Ошонун 11 жылын башка компанияларда иштептирмин. Мен аларга иштегениме өкүнбөйм. Мен ал жактардан опыт алдым, тажрыйба алдым. Мен ал компанияларга да ушундай ыраазымын, мага көп нерсени беришти. Колумдан келишинче алар да беришти, мен колуман келишинче өзүм да алдым алардан. Анан ошентип отуруп өзүнчө даяр болгондо анан өзүнчө ачып кеттим мен. Бир нерсени баштаганда адам коркот го, сиз деле корктуңузбу дагы ушул компанияны түзүүдө? Эми ишим жүрбөй калса эмне болот? Алдымда иштеп аткан адамдарды мен толук иш менен камсыз кыла албай калсам эмне болот деген коркунучтар болдубу башында? Башында мен өзүм эле иштеп жүрдүм. Сразу эле команда алып алган жокмун, сразу өзүм баштадым жалгыз. Анан да 1-2 дизайнерлер менен иштешип жүрдүм. Ошентип отуруп анан командам акырындап кошулду да. Сразу эле командада 10 киши же 20 киши болуп калган жок да, ошо 0дон башталды да команда делечи. Ошо ал опыт деле өзүнөн өзү келди акырындап. Азыркы тапта командада канча адам бар эже? Азыр бизде компанияда 3 тармак бар да. Бир тармагы проектно-сметная документация деп коет, ал мамлекеттик имараттардын проекттик сметалык документациясы жазылат. Ал жакта өзүнүн разделдери бар көп, мындайчы. Биз госэкспертизадан өтөбүз, тендерлерге катышып, ошол жагын иштейбиз. Ал жакта болжол менен 15 киши командада, ушундай да.
Анан кийинки экинчи тармагыбыз болсо бул дизайн анан архитектура болот. Бул жакта бизде командада 10дон ашык киши иштейт. Дизайнер, архитектор, ошо үйлөрдү биз ушундай кылып, үйлөрдү гана эмес, чоң зданияларды да кылабыз, ичтерин, сыртын. Мисалы кыргыз патенти кылганбыз, ичи 1,5 миң квадрат примерно. Сыртын фасадын дагы обновить эткенбиз, анын баары ишке ашкан, реализация болгон да. Оштогу гуманитарный университеттин дагы ичин дизайн кылдык, ал дагы азыркы күндө ишке ашты. Биз жазаган нерселердин баары эле сразу эле ишке ашып атат да, негизичи биз дизайн кылабыз, анан жоңуна калып кетпейт, постоянно эле ошо сразу ишке ашат, наоборот бизди шаштырышат, батыраак жасап бергиле, биз батыраак жасай салалы депчи алар да. Баары ошо жакшы болуп атат. Ал жактагы 1,5 миң квадрат, 3 миң квадратка чейин жасаганбыз биз даже. Ошондой чоң негизи бизге чоң объектилер да кызык, анткени эми ал жакта команда менен иштеп аткандан кийин баарыбыз мындай элге көрүнүктүү жакшы болсо деп ушинтип жасайбыз да эми. Жакшы. Демек бардыгы ийгиликтүү, алгылыктуу. Анан тышкарыда 3-чү тармак бар да. Ал ремонтный бригада, биздин өзүбүздүн бригада бар. Электрик, сантехник баары өзүбүз менен постоянно биз менен иштеген болду. Биздин дизайнды ошол жазагандарыбызды өзүбүз ишке аштырабыз. Биз ошо кайсы материалдан жазып атабыз, кандай ал ишке ашат, биз алдын ала билебиз да. Анан кийин планировкаларды дагы ошого ылайыктап, элдерге дагы мындай ылайыктуу болуш керек да, ал да жөн гана бөлүп койбостон комнаталардычы, анын ичине мебелировкаларын баарын эсептеп чыгып анан иштейбиз. Жакшы. Демек бул жактан дагы көрүсө ийгиликтүү болуп келе жаткан экен. Ийгиликтин сырын ачуу үчүн адамдан эмне керек болот экен эже? Ийгиликтүү болгон сырлар менен бөлүшсөңүз. Иштей гана бериш керек. Мен билбейм, көп ойлонбой эле, көп эми ойлонуш да керек, эми ойлонуп жата бербей жасаш керек да. Алма бош оозума түш деп койду. Анан мен көбүнчө эле иштеген жакшы көрөм, мына действие деп коет го. Ооба. Анан кийинки күндөрү эми өзүм менен да иштеп атам, анткени андан дагы өйдө көтөрүш үчүн адам өзү менен да иштеш керек. Ошол. Жакшы. Эми азыр өзүбүз көргөндөй эле заман талабына ылайык 21-кылымда отурабыз. 2024-жыл. Уламдан улам өзгөрүүлөр, жаңылануулар, жаңы нерселердин баарды келип жаткан учуру. Ремонт жасоодо азыр кандай бир өзгөчөлүктөргө басым жасап атасыздар? Эми дизайнерский ремонттун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Мисалы кафелди кандай коюш керек, угалдар кандай болуш керек, обойду кандай чапташ керек, анын ыстыктары кандай болуш керек. Ошонун баары дизайнерский ремонтто өзүнүн требованиялары бар. Анан кийин жөн гана кымбат нерсени чаптап койбой, ал нерсе кооз жана мындай эме болуш керек, актуалдуу да болуш керек да. Сонун биз отурган жерден дагы өзгөчө кооздугуна күбө болуп атабыз. Деги эле кандай дизайнер менен иштейсиз же кандай өзгөчөлүктөрдү чыгара аласыз? Биз бардык эле стилде дизайндар менен иштейбиз. Дизайнда стилдер көп. Азыр эми көбүнчө колдонуп атканы неоклассика, ар-деко, лофт, этно-стиль деп коет. Азыр кыргыздардын стили кошулат да, кыргыз үй деп. Ошолор аябай жакшы чыкты. Негизи эле биз өзүбүздүн дагы көрсөтүшүбүз керек да. Туура. Эми өзүбүздүн илгеркиден келаткан оюмдарыбызды ошолорда чагылдырышыбыз керек. Ошол азыр дизайнга бардык нерсени чагылдырса болот. Табитине жараша, бюджетине жараша кылып бере алабыз да. Бардык стилде, бардык бюджетке ылайыктуу кылып бере алабыз. Айланып келе баягы эле. Баягы эле ооба. Анын бизде колубузду бош койсо, биз аябай көп нерсени жасай алабыз да. Бюджетти берип турупчу. Болгон бериш керек. Жакшы. Анан эми азыр дизайнерлер бир убакта да аябай көп чыгып кетишти эле го же. Аябай кызыгып окушуп, азыркы тапта IT тармагына кызыгып атса, мурда ошо дизайнер тармагына кызыккандар көбөйүп кеткен да. Конкурент кандай? Конкуренциябы? Эми дизайнерлер көп эле дизайнерлер, частныйлар бар, компанияда иштегендери бар. Эми баары эле иштешип атат. Жакшы иштегендери бар, арасынан жаңы үйрөнгөндөрү бар. Бул жактан дайыма өзүн өзү өнүктүрүп иштеп туруш керек да.
жаңы нерселерди, жаңы чыккан материалдарды колдонуш керек, рынокту билиш керек, бааларын билиш керек. Ким ошолордун баарын жакшылап өздөштүрсө, ошолор өйдө чыгат да, негизи эле. Анан компьютерде отуруп эле иштеген ал башка. Деги ошол компьютердин жардамы менен окуш жомокту көрсөтүп коюп, бирок жасай келгенде ал нерсе башка болуп чыгып калышы мүмкүнбү же? Ошо материалдарды билбеген дизайнерлер чыгара албай калышы мүмкүн, өздөрүн жасаган өздөрү чыгара албай калышы мүмкүн да. Рынокто, базарда кандай материалдар бар экенин билбесе да, а билген киши азыр бардык нерсени чыгарса болот. Ошо жомоктогудай нерсени дагы чыгарса болот азыр. Бардык материалдар бар да, жетиштүү негизи. Жок болсо заказ кылып алса болот. Азыр 10-15 күндө заказ кылсаң келип калат. Бардык нерсе Кытайдан, Россиядан, Турциядан заказ кылып алса болот да. Сонун канча объектини бүтүрдүңүз? Канча жерди? Мен өзүмдүн лично объектилеримди санасам мен көп да. Ошо бааны болжолдоп санадык, ушу 400дөн ашуун болуптур. Ремонт боюнча, дизайн боюнча, строительство боюнча, гос объектилерин баарын кошуп, ошонун баарын санаганда ошондой арасында чоң объектилер бар. Детсаддардын, школа, мектептердин проектилерин жасайбыз. Ошонун баарын экспертизадан өтүп, ошондой кылып жасайбыз да. Эми жеке жана менчик үйлөр бар го, частный, ошолорду жасайбыз. Ошолор дагы полностью под ключ азыр отоплениясынан бери жасап атабыз. Дизайны менен. Эми бир кишиге берген азыр элдерге дагы оңой да. Бизге бир колго берип койгон. Бир колго берген. Анткени биз дизайнда уже өзүбүз закладывать этебиз, эмнени кылабыз. Аны кантип реализовать этебиз, аны биз уже билебиз да. Уже дизайн болуп атканда эле. Сонун, жакшы. Менде мындай суроо бар деже, дегеле дизайн, ремонт, бул нерсеге көбүнчөсү мырзалар көбүрөөк кызыкчу эле да. Сиз эмнеге ушул мындай кыйынчылык көбүрөөк жараткан жакты тандап алдыңыз? Эми мен өзүм деле түшүнчү эмесмин, неге бул жак жагат депчи. Болгону мага өзүмө бул жагат да. Мен колуман келет, анан бул нерсе мага жагат. Мен биз Черновойдон киребиз да, эми эч нерсе жок, даже дуалдары жок, киребиз да, анан кийин эң акырында ушундай кооз нерсе келгенде, анан ушунда биз мен өзүм да келип туруп ушуну мен жасадым. Ушундай жазадык, мындай жөн гана жүрбөптүрбүз. Значит, бирөөгө аябай жагып атат да элдергечи бул. Конок тозот, канча эл келет бул үйдө канча киши жашайт, баары кубанып атат. Биз кубаныч тартылып атабыз да ошондой элдерге. Ошондо мага ушундай кылган жагат да негизи. Демек, бирөөгө кубаныч тартылуу деле бул абдан сонун нерсе. Именно ушу дизайн, ремонт аркылуу тартуулаган жагат да. Башка жагынан билбейм, меники өзүмдүкү ушу билген нерсем ушул да. Демек, ар бир адам өзүнүн билгени, жан дүйнөсү каалаган нерсе менен алектенсе, сөзсүз түрдө каалаган иш болбосун майын чыгара билет деген ишеничтебиз. Эми биз азыр аябай эле жакшы жактарын айтып атабыз, бирок бул жумуштун артында деле сизди кыйнаган нерселер барбы? Нелерден көбүрөөк кыйналасыз? Негизи ошо иштегенден баштап эле мен без декретте эле иштеп атам. Бул мурда деле компанияларда иштеген күндө деле алар мени декретте отуруп деле иштей бер деп айтчы, мен иштей берчүмүн анда деле. Анан ойлондум, эми башкаларга мен без декретте иштеп бере алсам, мен өзүмө деле иштеп бере алат окшойм деп, анан бул компанияны ачкандан кийин деле мен ошо балдарымды төрөп алып деле иштеп аттым. Эми үйдөн иштейм башында онлайн кылып, анан кийин уже чыгып, акырындан чыгып эле иштеп атам да, балдарымды кошо алып элечи. Кыйынчылыктары ошол, эми балдарга да көңүл буруш керек, бияка да көңүл буруш керек. Эми мага ал көп деле мындай аябай кыйын деп деле неметкен жокмун, мага туура эле болду да, жакты да негизи. Өзүмө жаккан жумуш болгондон кийин. Анан дагы бир жагы командалар болуп атты. Кээ бирлер командамды переманивать деп коет го, башка жака тартышып, өздөрү кетип, өздөрү жөн кетпей, командамды алып кеткилер келип, анткени мага келген кишилер дагы мен дизайнерлерден ушундай реализованный боло турган проекттерди требовать этип ошентип иштетем да. Анан кийин аларды көргөндөн кийин даяр кишилерди алгысы келет көптөр. Ошондой учурлар болуп атат. Анан кайра 3-4 жолу жаңыдан топтоп, улам сайын жаңы команда топтоп иштеп аттым.
Ал команда менен деле бири-бириңиздерге адаптация болгонго деле толтура убакыт кетет, бирок ошол эле учурда сиздердин жасаган эмгегиңиздерди анча жактырбай, көңүлүмө толбой калды, муну кайра жасагыла деген адамдарга жолуктуңуздар? Болот, ооба, кайра жазагыла. Бул жак башында баары эле жагып атат, анан кийин адамдардын деле эмеси табити өзгөрөт экен да, башка жакты карайт. Анан мен бул жерин кайра мондай кылгым келип атат деп, анан биз негизи полностью жаккыча иштейбиз да. Толук жаккыча. Анткени ал үйдө биз жашабайбыз да, ал үйдө ошол адам өзү жашайт да. Анан ал адамга жагыш керек ал нерсечи, сөзсүз жагыш керек. Канча болбосун биз кайра эле оңдоп жаккыча иштеп беребиз. Ошону өзгөртүп беребиз, иштеп беребиз кайра. Жаша. Анан эми анча-мынча адам менен иштешкен адам кээде тажап кеткен учурлар көп болот. Ушу жумушту коюп эле жашынакай эле баламды карап, тамагымды жасап, үйдө эле отурайынчы, бир эс алайынчы, же болбосо бир башка кичинекей бир бизнес ачып алып, мээ тынч отурайынчы деген учурлар болду белечи? Эми бир аз болсо керек, бирок ошол учурларда мындай эс алып алам. Өзүм эс алып алышым керек. Чарчаган учурда ошентип эс алып албасаң чын эле мындай выгорание деп коет го, ошондой болуп кетиши мүмкүн да киши дагы. Эми ошол убактарда эс алып алганга аракет кылам. Өзүмө эс алышка уруксат берип, эс алып алам да, анан кийин кайра иштеп кетебиз. Эми эс алганда ашып кетсе бир жума эс алат экенсиң, анан кийин отура албайсың үйгө кайра. Иштеп жүргөн адам көнүп каласың. Анан кайра тиги заказым болду, бул эмне болду деп эле кайра эле иштеп эле. Анан эже анча-мынча багы биздин элибиздин алынып калган чыгармачылык чөйрөдөгү багы өзүнүн орду бар адамдар менен да иштешип келесизби? Кимдер менен иштешип көрдүңүз эле? Же иштешкиңиз келет? Айдана Дека менен иштештик. Айдана Деканын квартирасын биз дизайн кылып бергенбиз. Шаардагы көлдөгүсүн дагы ошо биз дизайн кылып бердик. Андан кийин Сайкал Садыбакасова, ал да бизге келди ошо дизайн боюнча. Дагы эми көп эле бизге чоң бизнесмендер келишет. Эми бар кээбирлер көрсөтүшпөйт өздөрүн. Эми жылдыздар бизди тандашып атат, жакшы. Биз деле аларды тандаган сонобуз. Жакшы жагат алар менен иштеген. Анан эже эми бул дизайнерлер ар дайым изденип туруш керек. Заман талабына ылайык улам бир модада бул делечи, моданын кууп. Анан башка жакка чыгып, же болбосо анча-мынча конференциялар болобу, тренингдер болобу, катышып турасызбы? Кичине тажрыйба алмашуу максатында башкалар менен? Ооба, катышып турабыз. Бул жактан эми шаарда болот конференцияларды, ушундай чакырышат дизайнерлерди, аларга барабыз. Жаңы материалдар чыкканда көбүнчө чакырып турушат. Аларга барып, изучать этип, таанышып, анан постоянно биз иштегендиктен базарга, рынок, бизгечи, магазиндерге кандай жаңы материалдар келсе, алар дагы азыр сразу чыгарат атпайбы, Инстаграмга, тиндей. Ошолорду кызыгып, ушундай колдонуш керек экен, бизге келип калыптыр деп колдонуп баш келебиз да биз дагы. Дизайнерлердин өзүнүн үйүндө кандай болот экен? Өзүнүн үйүңүздө дагы модадан калбай улам биринин артынан бирин жасап турасызбы? Жок, чынын эле айтайын. Модадан калбай жасай элекмин. Мен азыр планымда бар меники жаңы квартира же жаңы үй алып туруп, ошону башынан баштап жасаганга. Бирок өзүм үйүмдө азыр андай эмес. Жана сапожник без сапог. Бул дизайн деген эми арзан нерсе эмес да. Анча-мынча үй-бүйгө конок барганда мындай карап, бул жериң арзан материал менен жасалыптыр, бул жериң жакшы экен деп көз жүгүртүп. Мен бир үйгө киргенде сразу по кругу меники полдон потолок баары көрүнөт. Элдер дасторконду карасаңыз, мен стенанын баарын, кайсынысы канча сом, кайсы жерде сатылат, кандай материалдан жасалганын баарын көрүп турам. Кайсысы туура эмес, кайсы туура жасалганын баарын сразу көрөм, бирок айтпайм. Анткени кээ бир кишиге ал жагат. Мага жакпаса, ал ошол үйдө жашап аткан кишиге ал туура эле болушу мүмкүн, жагышы мүмкүн. Ошондуктан элдердин эмесин түшүргүм келбейт, жөн гана көңүлүн. Значит, буга ушундай жагат экен.
Бирок бул мындай болсо мындай болмок деп ичимен өзүмө гана заметка алып коем. Көңүлүмө алып коем да. Эгер жакшы нерсе болсо аны да алып коем. Жаман анча эмес нерсе болсо аны дагы алып коем. Кийин өзүбүзгө жакшы нерсе болсо колдонууга аракет кылам. Начар нерсе болсо андайларды такыр жолотпогонго аракет кылам да. Жакшы. Сиз айтып калдыңыз, баасына чейин билем депчи. Эң кымбат, эң ушундай бир биз чоң акчага бүтүргөн үйүңүз канча сомдук үй болду эле? Орточо эсеп менен 100 квадрат жасаганбыз. 100 квадраттын доллар менен эсептегенде $80,000. $80,000. Мебели менен, отделкасы, ошондой 100 квадратка $80,000 кеткен. Ал эми биз карапайым адамдарга болсо керек же. Эми ал ага деген акча керек. Негизи эле алдын материалдарын баары. Азыр краска дагы экологичный деп да чыккан краскалар бар. Ошондой краскалар колдонулган. Моющий краскалар. Алар эми ошого жараша баасы да болот да негизи краскаларында. Плинтустарындагы обычный плинтус бар, пластиктен башталат, анан скрытого монтажа деген бар. Мисалы, обычный плинтусту 20,000 алсаң, скрытого монтажа бир эле үйгө 200,000 турушу мүмкүн. Айырмасы ушундай да, эми строительстводо ушундай айырмасы 10-20 эсе бир эле материалдын суммасы чыгат. Ошого жараша суммасы дагы чыгып кетет. Мебель дагы ошондой эле. Демек, сиздер кичинекей нерсесинен баштап, бүт нерсесин бүтүрүп, ключун гана колуна карматып коесуздар. Азыр бизде ушундай услуга бар. Бизде премиум деген тариф ачканбыз. Ал жакта бизге деген ушундай черновой боюнча эле берет квартираны. Биз дизайн иштеп чыгабыз, дизайндан кийин ремонтун кылабыз, бар материалдардын баарын өзүбүз закуп кылып алабыз, ошонун баарын бүтүрүп, эң акырында столду сервировка кылып туруп, анан ачкычын берип койсок болот. Ошондой услугабыз бар. Ошол материалы менен, жумушу менен баарын өз мойнубузга алабыз. Мебелди дагы, мягкий мебель болобу, корпусный болобу, баарын өзүбүз бүтүрүп беребиз да. Дизайнда кандай көрсөтүлсө, ошондой алышат хозяин. Сонун. Азыркы учурда биз отурган үйдү дагы ушул сиздин колуңуздан бүткөн. Канча убакыттын ичинде бүттүңүз? Ушунча эмгек, ушунча нерсени канча убакытта бүттүңүз? Бул биз дизайнын 2 ай жасадык, дизайн планировкасы менен. А ремонтун болсо, эми мебель ишиктерди да күтүп калышты бул жактан. Ошон менен ремонту деле бир талай созулуп кетти, бир 5-6 ай болуп кетти да ошондой. Демек, жарым жылдын тегерегинде да ушул жакты бүтүрүп бергенсиздер. Сонун. Бул эми биздин жумуштан сырткаркы суроом болсун эже. Деги эле айымдар азыркы учурда көпчүлүгү эле бат эле мынтип бактылуу болушты үйрөтүп кетем, же болбосо бат эле эмес, менин курсумда окусаң эле байып кетесиң, бутуңа туруп кетесиң деген маалыматтар, окуулар аябай көбөйүп кетпедиби? Ошондой айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Башка деле кесип менен ушундай ийгиликтүү болсо болот деп айта аласызбы? Ооба, эми ар ким өзүнүн ордун табыш керек, өзүнө жаккан кесибинчи. Анан ошол кесипти эле өнүктүрө бериш керек. Ошол кесипти изучать этиш керек, изилдеп, ал менен кантип акча тапса болот, ошол эмне өзүнө жаккан кесип менен элечи табышат баасы. Үйүндө отуруп баласын кармалып деле табышат. Ошонун жагын өздөштүрсө, ошол жагына дайыма иштеш керек. Ал нерсе менен анткени иштеп, эми действие деп коет го, ошол гана алып келет да ийгиликке. Жөн гана изучать этип эле отура берген нерсе ал болбойт. Жасаш керек да. Эгерде өзүңүздүн каалооңуз, жаныңыздын каалоосу болуп атса, анда каалаган кесип болбосун аркалоого мүмкүнчүлүк бар. Сизге дагы чоң рахмат эжеге. Анан келиңиз, дал ушул сиздин жолуңузду жолдоо, ушул компанияга кошулгум келет дегендер болсо, эшик ачыкпы же? Эшик ачык. Эгер тажрыйбасы болсо, бизге кошулам десе, биз дайыма кабыл алып, андан ары биз менен чогуу өнүксө болот, биз кабыл алабыз да. Жакшы. Дал ушул программаны жыйынтыктоодо акыркы суроолордун бири, дал ушул убакытка чейин эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз? Эми бул убакка чейин алганым бул меники чоң тажрыйбам болду. Бул тажрыйбаны эч кимге алып кете албайт, менден эч ким. Менде да өмүр бою өзүм менен жоготконум. Эми ар кандай учурлар болду. Клиенттер болду, акчасын төлөбөй кеткен. Кээ бирлер болду, командамды тартып алайын деген.
Эми анын баары мен үчүн бирок тажрыйба эле болду дачы мындай. Азыр мен башкача иштейм, башкача ойлоном, башка уровеньге чыктым ошондой нерселер аркылуу. Сонун жооп болду. Бар болуңуз, дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Дал ушул Солото YouTube каналыбыздан катталуучулар эгерде жекебизге келип өзүңүздүн үйүңүздүн жасалгоосун алсаңыз дагы арзандатуу болот. Аны айта кетели. Жалпы Жумурай журтка Жети Дуандан деги эле дүйнө жүзүнөн көрүп жаткан биздин көрүүчүлөргө жакшы сөзүңүз менен маегибизди аяктайлы. Жакшы сөз менки ушу дизайн ремонт менен өзүм кылганга жараша айтат элем, барыңыздар, кооз үйлүү болуңуздар. Анткени кимдин эмесин көрбөйүн, жана мечта жазышат го, ошондо үй деп жазышат баарычы. Ошондо үйлүү болушсун, өздөрүнүн кыялындагы үйлүү болушсун баары. Үйлөрүнө ошо дайыма береке болсун, ынтымак болсун, бактылуулук болсун. Анан бизге келген кардарларга сиздер аркылуу бизде бонустар бар. Бизде телефондор бар, WhatsApp, ушундай жазышса, ошондо биз кенен маалымат беребиз. Бизде консультация бекер, ремонт, дизайн боюнча офиске келишсе, биз дайыма бекер консультация беребиз. Сөзсүз түрдө биз сиздин Instagram тармагынын телефон номерлерди, адресин баардыгын дал ошо төмөндө жазылып тургандай эле көрсөтүп турабыз. Андыктан Солото YouTube каналын ар дайым сиздер менен дагы да болсо кызыктуу, мыкты ишкер айымдарды, мырзаларды чагылдырууга биз даярбыз. Сиздер менен таңдыруу молуга амандашканча. Абдан сон биз өзүбүз ойлогондой бүт баарын прям кылдаттык менен баарын өзүбүздүн ушул көптөн күткөн мындай кандай десем ичибиздеги бүт мындай жан дүйнөбүз менен баарын жасадык. Ошол бул жерде сиздин салымыңыз өтө чоң. Ошо сизге чоң рахмат Айнур эже. Ушундай бизге сонун мүмкүнчүлүктү түзүп, өзүбүз Москвада жүрсөк дагы ушундай бизге онлайн менен эле көрсөтүп берди, компьютер мененчи. Анан кийин биз дагы көп ойлонуп, кандай болот, биз өзүбүз мындай көрүп, ошо чертеждордун баарын көрбөй, телефон аркылуу көрүп эле кандай болуп калат, бүтөбү, бүтпөйбү, жакшы оюбуздагыдай бүтөбү деп аябай ойлонгонбуз башында. Ошондон келип, жарымында келгенде эле аябай сүйүнүп, ошо точно эле жакшы болуп атканына көзүбүз жетип, азыр мынакей буюрса ноябрь айында келип, сүйүнчүбүздө чек жок. Ошол сизге чоң рахмат. Ушул баарыңыздарга ушул Айнур эжени сунуштайт болчумун. Ошол Айнур эжени тандасаңыздар, Айнур эжени менен чогуу иштесеңиздер эч качан адашпайсыздар деп ойлойм. Ошол сиздерге чоң рахмат.